Салам барыңарга. Бул 12-14 кылымдардагы церковьтарда ошол церковьтар азыр музей болуп калыптыр. Ошол церковьтун жанында турабыз. Арифлейм мен үчүн эмес дегендерге айткым келет да. Мына ушундай жашоо мен үчүн эмес деген отказ кылып атасыңар да. Кандай жашоо силер үчүн да? Азыр заман өнүгүп атат, заман өсүп атат. Жылдан жылга кандай деген гана техникалар чыгып атат, техникалар өсүп өнүгүп атат. Биздин бала чакаларыбыз чоңоюп атышат да. Ошол балда чакабыздын заманы келип атат. Биз алардын жашоосун түшүнө албай атабыз өзүбүзчө элечи. Ошондой сонун заман азыр бүт дүйнө адамдын алаканында да. Анан адам азыркы убакта издениш керек болуп аткан болсо, ушундай жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издеш керек болуп аткан болсо, бирок ошол болуп аткан нерселер уже өтүп кеткен да. Ошондой болуп аткан керек убакта биз ушул келип калганбыз. Ушул компанияны кармап калдык дагы. Биз изденип аткан адамдарга мынакей деп көрсөтүп атабыз да. Анан ошондуктан Хотя жок дегенде наставник тапкыла да. Азыр изденип аткан болсоңор, чындыгында мисалы мен Москвага келгенде, мен 2006-жылы Москвага келгем. Мен кеч калыпмын, мен 2 жыл кеч келип турмун Москвага деп айтканмын да. Азыр уже сетевой компанияга иштегенге кеч калдык. Сетке уже сетевой компанияны мурда башташ керек эле, азыр кеч калдым деген болсоңор, вот наставник тапкыла. Мен мисалы чөткий наставник болуп берем. Менин командамда канчалаган менде опыт бар, результат бар. 12 мамлекетке саякатка чыгып атам, саякатым бар, паспортумда визаларын толтура, бардыгына 12 мамлекеттен мен кайсысына 2 жолу Турцияга, 2 жолу Америкага өзүм акча төлөп барган болсом, калган бардыгы 8 поездка бесплатно болду да. Вот мен ошондой бекер саякатка барууну үйрөтө алам. Ошого жол көрсөтө алам. Ошондуктан наставник караңыздар, наставник күтүңүздөр. Наставник менен бирге плотно иштешип, азыркы заманда эң сонун жашоолорго жетишкенге мүмкүнчүлүктөрүңөр бар, жетишсеңер болот. Эл эмне дейт, мына мынтип карап койду деген дей турган заман давно өтүп кеткен. Азыр на самом деле реально башкача өзүң үчүн жашай турган, эң сонун жашай турган убакыт. Наоборот, эл азыр билет да, эл карап турат да, мен бул адамды билем, бул адам бир нерсе жасаган адам, бул бир результатка жетишкен адам, бул ийгиликтүү адам дейт да. Ал эми ийгиликсиз адамдар, неуспешный адамдар, негативный адамдар, алар сүйлөй берет. Биз андайга көңүл бурбашыбыз керек. Ошондо гана бизге эң сонун результаттар болуп, мына ушундай кооз жерлерде саякаттоого мүмкүнчүлүгүңөр болот. Карагылачы кандай деген керемет жер. Азыр тил билиштин деле кереги жок. Мен тил билбейм да саякаттайм да, саякаттай албайм да деген болсоңор, мына мен да тил билбейм. Канча жолу саякатка барган сайын тил үйрөнүп алыш керек экен деп коем, бирок мынакей без переводчик эле саякаттап жүрөбүз. Америкага барганда дагы менде ошондой мысль келген, тил үйрөнүш керек экен депчи. Азыр эң сонун возможностьтар бар. Карагыла, мына центрде эң сонун достопримечательностьтинде жүрөбүз. Пальма де Майорканын Wi-Fi бар, любой жерде можешь общаться адамдар менен. Азыр биз билет алып музейге ичине экскурсияга кирип экспонаттарын көрүп чыктык. Тил билиштин керек жок. Тилди по ходу дела эле үйрөнүп аласыңар. Ошон үчүн эң биринчи күчтүү желание керек. Күчтүү желание болгон болсо, жашоону өзгөрткөнгө, бекер саякаттарга барууга, жакшы жашоого кетүүгө, жетишүүгө, балдарга сонун эң кең келечек калтырууга конкретный, чөткий каалоо эле болгон болсо, башкасынын бардыгы сөзсүз болот. Баарыңарга ийгилик каалайм. Ички дүйнөңөргө ушунчалык каттуу, күчтүү сезимдер келишин каалайм. Ийгилик барыңарга. Пока-пока.